Саламатсыздарбы? Соңку дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Бириккен Араб Эмирлиги 1-майдан тарта ОПЕК уюмунан чыгаарын жарыялады. Британиянын падышасы Чарльз III АКШга мамлекеттик сапары менен барды. Пикир келишпестиктерден улам НАТО альянс лидерлеринин жылдык саммиттеринде токтотуп жатат. Бириккен Араб Эмирлиги 1-майдан тарта ОПЕК жана ОПЕК плюс уюмдардан чыгаарын жарыялады деп билдирет Рейтер агенттиги. Басылма ири өндүрүүчүлөрдүн биринин чыгып кетиши рыноктогу башаламандыкты күчөтүп, ОПЕКтин бааларга таасир этүү мүмкүнчүлүгүн алсыратышы мүмкүн деп жазат. Бул чечимдин себептеринин бири Ирандын чабуулдары учурунда араб өнөктөштөрүнүн өлкөгө жетиштүү колдоо көрсөтпөгөнүнө эмирликтин нааразычылыгы. ОПЕК бул өндүрүш көлөмүн жөнгө салуучу жана бааларга таасир этүүчү ири мунай өндүрүүчү өлкөлөрдүн альянсы. Чыгып кеткенден кийин эмирлик чектөөлөрсүз же квотасыз мунай өндүрө алышат. Британиянын падышасы Чарльз III жубайы Камила менен бирге АКШга мамлекеттик сапар менен барды. Падыша АКШнын президенти Дональд Трамп менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ак үйдө расмий тосуп алуу аземинен тышкары падыша жана анын жубайы президент жана Мелания Трамп менен жеке чай ичүү кечесине да катышат. Британиянын падышасы Чарльз жана ханыша Камила дүйшөмбү күнү АКШга 4 күндүк сапар менен барышты. Өзүн падышалык уйөрман деп атаган президент Дональд Трамп падыша менен ханышаны Ак үйдө тосуп алды. Бул Чарльздын башкаруусундагы эң жогорку деңгээлдеги чет өлкөлүк сапар. Бул сапар Американын Британ бийлигинин көз карандысыздык декларациясынын 250 жылдыгына туш келип, дээрлик 20 жылдан бери Британ монархынын АКШга биринчи сапары болуп саналат. Кийинчерээк Чарльз менен Камила Британ элчисинин резиденциясындагы бакчадагы иш-чарага барып, Вашингтондун коомчулугу жана расмий өкүлдөрү менен жолугушту. Аптанын графигинде шейшемби күнү падышанын Конгресске кайрылуусу да камтылган. Сарайдагы булак Рейтер агенттигине падыша эки өлкөнүн ортосундагы туруктуу союздаштык мамилени баса белгилеп, мурунку пикир келишпестиктерди моюнга алып, өнөктөштүктү жаңы баскычка чыгарарын айтты. Вашингтондагы падышалык үй-бүлөнүн иш-чаралары ишемби күнү Ак үйдө кечки тамактануу учурундагы атышуудан бир нече күн өткөндөн кийин болуп өттү. Бул сапар ошондой эле эки өлкөнүн ортосундагы АКШ менен Израилдин Иранга каршы күрөшүү боюнча пикир келишпестиктердин учурунда болду. Президент Трамп Британ премьер-министри Кир Стармердин өкмөтүн чабуулду колдобой койгону үчүн ачык сындады. Стармер бул сапар эки союздаштын эң төмөнкү деңгээлдеги өзгөчө мамилесинин келечегин бекемдейт деп үмүттөнөт. Вашингтондон кийин падышалык үй-бүлө 11-сентябрдагы чабуулдардын курмандыктарын эскерүү үчүн Нью-Йорк шаарына барат. Андан кийин Вирджиниядагы сапарын падышанын жаратылышты коргоо иштерине катышкандар менен жолугушуу менен аякташат. Израиль армиясы Ливанга сокку урууну күчөтүп, түштүк Ливандан коюу түтүн көтөрүлүп жатканы кабарланууда. Бийликтер уга атышууну токтотууга карабастан, кеминде 4 адамдын каза болгонун билдиришти. Ал эми Хезболла уюму Ливандын түштүгүндө Израиль армиясына каршы жанкечтилик чабуулдарды кайра баштаганын жарыялады. Ал арада Ливандын түштүгүндө Хезболланын дрону Израилдин эвакуациялык тобуна сокку урган видеосун жарыялады. Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху шейшемби күнү коррупция боюнча айыптоолорго жооп берүү үчүн сотко келди. Бул анын сот иши башталгандан берки 81 жолку сотко катышы жана 28 февралда Иран менен согуш башталгандан берки 2 айдын ичиндеги Нетаньяхунун биринчи соттук отуруму болуп саналат. Нетаньяху сотко дүйшөмбү күнү келиши керек болчу. Бирок ал Ливандагы согушка байланыштуу коопсуздук боюнча консультацияларды өткөрүүдөн мурун коопсуздук себептерине таянып, жыйынды жокко чыгарууну суранган. The Atlantic'tin маалыматы боюнча Пентагон Иран менен болгон согуш тууралуу жалган маалымат берип, Трампты адаштырып жатат. Бул тууралуу АКШнын вице-президенти Джей Ди Венс билдирди. Басылманын маалыматы боюнча ал Пентагондун кырдаал, көзөмөлдөө жана америкалык арсеналдар күчтүү бойдон калууда деген билдирүүлөрүнө бир нече жолу шек келтирген. Эң негизги тынчсыздануу Кытай, Орусия же Түндүк Корея менен кагылышуу болгон учурда АКШга керек болушу мүмкүн болгон негизги ракеталардын жана тосмолордун запастарынын кескен азайышы. Аналитиктердин баамында АКШ согушка чейинки 4 негизги куралдын запастарынын жарымынан көбүн колдонгон айтылууда. Ошол эле учурда Пентагон операция ийгиликтүү болгонун жана Иран бир топ алсыраганын ачык айтууну улантып келет. Нью-Йорк Таймс гезитинин маалыматы боюнча Иранга каршы 8 жумалык согуш дүйнө жүзү боюнча оор кесепеттерге алып келди. Басылманын маалыматы боюнча экономика олуттуу соккуга учурады жана анын кесепеттери ондогон өлкөлөргө сезилип жатат. Мисалга Индияда жана Бангладеште заводдор жабылууда. Ирландияда, Польшада жана Германияда аба каттамдары үзгүлтүккө учурай баштады. Вьетнамда, Түштүк Кореяда жана Таиландда электр энергиясына чектөөлөр киргизилүүдө.
Жапон авто өнөр жайы жана Индиянын металл өнөр жайы өндүрүштү кыскартууда. Ал эми Кытайдагы завод жумушчулары жумушсуз калууда. Себеби Ормуз кысыгынын айланасындагы инфраструктурага кол салуулардан жана көйгөйлөрдөн кийин мунайдын, газдын жана жер семирткичтердин баасынын жогорулашы. Бул алюминий жана гелийден тартып микрочиптерге чейинки ар кандай товарлардын жетишсиздигине алып келди. Ошондой эле авиакеросиндин баасынын кескин жогорулашынан улам дүйнөдөгү эң ири авиакомпаниялар каттамдарды кыскарта башташты. Бул туризм жана бизнес тармагына сооп куруп жатат. 1 майда АКШнын президенти маанилүү юридикалык мөөнөткө туш болот. Анткени Конгресстин макулдугусуз аскердик операцияларды жүргүзүү үчүн 60 күндүк мөөнөт аяктайт. АКШнын мыйзамдарына ылайык Иран менен болгон чыр-чатакка андан ары катышуу үчүн Конгресстин расмий уруксаты талап кылынышы мүмкүн. Бул мөөнөт Вашингтонго кысым көрсөтүп, администрация бекитүүнү талап кылабы, операцияларды кыскартабы же мыйзамды бузабы деген суроолорду жаратат. Бул учур чыр-чатактагы бурулуш учур болушу мүмкүн. Анткени мыйзамдык чектөөлөр АКШтын стратегиясынын кийинки этабын аныктайт. Кытай Тайванга басымды күчөтүүдө. Рейтер агенттигинин маалыматы боюнча кечинде кытайлык эсминец жана фрегат Тайвандык деңиз жана аба күчтөрүнүн негизги базалары жайгашкан Пенху аралдарынын жанындагы сууларга кирген. Буга жооп катары Тайбэй кырдаалды көзөмөлдөө үчүн деңиз жана аба күчтөрүн мобилизациялаган. Бүгүн эртең менен Тайвандын коргоо министрлиги акыркы 24 сааттын ичинде аралдын айланасында 9 кытайлык согуштуу кеме жана 22 учак байкалганын жарыялады. Тайвандын президенти Бейжиңдин аракеттерин боз түстөгү аймак тактикасы деп атады. Кытай азырынча жооп бере элек. Мексиканын атайын күчтөрү АКШнын борбордук чалгындоо башкармалыгынын колдоосу менен Халиско жаңы муун картелинин лидери Эль Жардинеро деген кайман ат менен белгилүү адамды кармашты. Операция учурунда ал туннель аркылуу үйүнөн качып кетүүгө жетишкен. Бирок чыгып баратканда кармалган. Мексиканын атайын күчтөрү Халиско жаңы муун картелинин лидерлеринин бирин кармагандан кийин топтун согушкерлери Наярит штатында башаламандыктарды уюштурушкан. Малинин чыгышындагы маанилүү шаар Менака шаары террористтердин көзөмөлүнө өттү. Мали өкмөтүнүн күчтөрү жана Орусиянын коргоо министрлигинин Африка корпусу шаардын сыртындагы аскердик базага чегинип, аларды согушкерлер курчууга алышты. Малинин борбору Бамаконун түштүгүнөн 15 чакырым алыстыкта жайгашкан. Сену эл аралык аэропортунда да 3 катуу жарылуу, андан кийин катуу ок атышуулар болду. Аэропортко жихадчылардын чабуулун токтотуу үчүн орусиялык тик учактар жайгаштырылууда. НАТО альянс лидерлеринин жылдык саммиттерин алардын ортосундагы пикир келишпестиктерин улам токтотуп жатат. Рейтер агенттигинин маалыматы боюнча НАТО Трамптын айынан жылдык саммиттерди жокко чыгарууну талкуулашууда. Альянс саясий чыңалууну азайтуу жана чечим кабыл алууну жеңилдетүү үчүн жолугушууларды азыраак өткөрүүнү карап жатат. Себептердин катарында Трамптын администрациясынын позициясы да бар. Ал мурда өнөктөштөрдү коргонууга жумшалган каражаттын жетишсиздиги үчүн сынап келген. Бирок НАТОнун ичинде бирдиктүү позиция жок. Айрымдары 2 жылда бир жолу саммиттерди өткөрүүнү сунушташат. Ал эми башкалары ийкемдүү форматты жакташат. Акыркы чечим азырынча кабыл алына элек. Биз сатуучу автоматтан кофе тандап жатканда адамдар Сингапурдагы бир автоматтан Ferrari сатып алып жатышат. Ал жерде 15 кабаттуу айнек мунара карушкан жана жеңил тамактардын ордуна чыныгы кымбат баалуу унаалар турат. Арасында Ferrari, Lamborghini, Bentley, Porsche жана башка люкс унаалар бар. Эгер сиз унаа кааласаңыз, жөн гана өйдө көтөрүлүп, кабатты тандап, төлөп, аларды сатып алып кетсеңиз болот. Берүүбүздүн аягында кытайлыктар каалаган жигитке туура сүрөткө түшүүнү кантип үйрөтүүнүн жолун ойлоп табышты. Алар жигитиңиздин телефонунда болуп жаткан нерселердин баарын көрсөткөн экран чыгарышкан. Эми мен баары жакшы болгон деп ойлогом деген сөздөрдү айтпай калышы мүмкүн. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган эл аралык жаңылыктар топтому менен тааныша алдыңыздар. Саламат болуңуздар.